Çıkıp ketişinin ele menimçe altın günölüğü. Antkeni uğrunun göçüğü kuğuş dep aytışat emesmi. Menin işenimdi aytıp jatkanım 93 жылы 9 депутаттан тұрған депутаттық алтын комиссиясының төрағасы болғым. 9 айдың текшерісінде алтын өндірушінде қиыла кемшіліктердің бет ашылған. Совет учурунда мақмал кеніне қазылған 14 тонна алтын толугу менен Россияға өтіп кеткен. Жетекшілік болса, өз үлішін алғанға жараған емес. Ережелерді бұзып, шығып жатқан алтынды афинаждоо үшін Бронштейндің меншік самолетында Швейцарияға ташу башталған. Примерно 2 тоннаға чейін. Чет елдік коммерсант Бирштейнді Кыргызстандын экономикасын кайра куруу жана өздөштүрүү комитетинин төрагасы кылып коюп, жанынан кабинет берип отургузуп алган. Ошол кишинин далдалчылыгы аркылуу айтылуу кумтөр кенин конкурссуз Камека корпорациясына берилген. Кемчиликтердин баарын санап отурбайын. Депутаттық комиссияның справкасы кызуу талкыланган. Ошол учурда аткаруу бийлиги толугу менен аткарып турган биринчи президентибиз премьер-министр Чыңгышевди салып берип өзү аман калган. Сессияда кемчиликтерге юридикалык баа берүү үчүн башкы прокурордун орын басары Чинникен аны баш кылып, 5 кишиден турган укук коргоо кызматкерлеринен топ түзүлгөн. Алардын ишинин жыйынтыктарын угузуп талкуулуга салбасы үчүн айлакер президент легендарлуу депутаттар чакырылышын тараткан болчу. Андан кейін алтын өндірүүнүн өзү каалагандай жүргүзө берген. Алтын маселелеринде кийинки ушул күнгө чейинки келип жаткан, созулуп жаткан кемчилик каталар ошондо башталган. Дүйнөдөгү эң ири кендердин бири кумтөр төмөнкүдөй пайдалуу компоненттерине запастары менен алтындын 716 тонна, коргошундун 388 тонна, вольфрам оксин 52 000 тонна, телурдуку 1500 тонна, күкүрттүгү 5 миллиондон ашык. Жалгыз гана алтынды алуу үчүн инвесторлорго берип койгон. Энди иштетүү үчүн генералдык план макулдашууну көп кемчиликтер менен кол коюшкан. Алтынды бөлбөй, кирешени бөлө турган болуп. Салык боюнча 5 жылдык инвесторго каникул берген. Анын техникалык долбоордусуз тоо кен ишинде андай эч качан болбойт. Кенди иштетүүгө беришкен. Ошол алтын болгон биринчи алтындын маселесиндеги президентибиздин, ошол кездеги президентибиздин бирден бир чыккынчылыгы реструктуризация деген шылтоо менен кенди Центера Голд деген
компаниясына өткөрүп берген. Чындыгында биз иштегенден кийин 10 жылдан кийин башкаруу биз жака өтүш керек болчу. Пункттерин иштетүүдө биринчи президентибиз, үчүнчү президентибиз, экинчи президент, төртүнчү президенттерибиз көп аракет